Саламатсыңар балдар. Силер менен 7 класстын алгебра курсун окуп үйрөнүүгө арналган кезектеги теле сабагыбызды баштайбыз. Анда эмесе дептертериңерди даярдап, калем саптарыңарды алып, биздин бүгүнкү жаңы темабызды дептериңерге жазып отургула. Биздин бүгүнкү сабагыбыздын темасы теңдештиктерди далилдөө. Жаздыкпы? Анда эмесе биз бүгүнкү сабакта эмнелерди аткарабыз? Кана ошого көңүл буралычы. Балдар, биз бүгүнкү сабакта теңдеш барабар туюнтмалар тууралуу кайталайбыз. Аларды теңдеш өзгөртүүгө карата бир нече көнүгүүлөрдү аткарабыз. Андан кийин теңдештик деген эмне жана теңдештикти далилдөөнүн кандай жолдору бар? Ушул маалыматтарды алабыз. Андан кийин албетте теңдештиктерди далилдөөгө карата бир нече көнүгүүлөрдү аткарабыз. Анда эмесе келгиле. Туюнтмаларды теңдеш өзгөртүү деген эмне эле? Биз алгач ошону кайталап өтөлүчү. Анткени бул материал биздин бүгүнкү сабагыбызга эң керектүү болуп эсептелет. Бир туюнтманы ага теңдеш барабар болгон экинчи бир туюнтма менен алмаштыруу туюнтмаларды теңдеш өзгөртүү деп аталат. Бул маалыматты силер буга чейинки сабактарда алган болчусуңар. Өзгөрмөлөр бар туюнтмаларды теңдеш өзгөртүүнүн бир нече жолу менен таанышкансыңар. Алар кайсылар? Сандар менен болгон амалдардын касиеттерин колдонууну билесиңер. Окшош кошулуучуларды топтоо жолу менен теңдеш өзгөрткөнбүз. Жана ошондой эле кашааларды ачуу менен теңдеш өзгөрткөнбүз. Урматтуу окуучулар, демек ушул жерде силер теңдеш барабар туюнтмалар тууралуу маалыматыңар бар да. Демек туюнтманы теңдеш өзгөртүү дегенибиз бир туюнтманы ага теңдеш барабар болгон экинчи туюнтма менен алмаштыруу экендигин билесиңер. Анда эмесе келгиле туюнтманы теңдеш өзгөртүүгө карата мен бир эки тапшырманы аткарайын. Андан кийин анан теңдештик эмне экендигин айтып берейин. Анда эмесе келгиле. Тапшырмага көңүл бурабыз. Мынакей экранда силерде туюнтманы жөнөкөйлөткүлө деген тапшырма турат. Ушул туюнтманы жөнөкөйлөтүүдө туюнтманы теңдеш өзгөртүүнү колдонобуз. Алгач мен мынакей туюнтманын өзүн жазып алайын. Туюнтманы кантип теңдеш өзгөртөм балдар? Кайсыл эрежелерди пайдалансам болот? Байкадыңарбы? Ооба балдар, силер кашааны камтыган туюнтманы көрүп турасыңар. Анда бул жерде силер байкагандай эле мынакей 2-ни 5 минус 3 сынын айырмасына көбөйтүш керек болуп турат. Демек муну көбөйтүш үчүн көбөйтүүнүн кемитүүгө карата бөлүштүрүү касиети бар жана кошууга карата бөлүштүрүү касиети бар. Демек бул жерден ушул касиеттерди пайдалана турган болсок 14 цнын өзүн жазайын дагы 2 менен 5ти көбөйтсөм 10, 2 менен минус 3 сыны көбөйтсөм минус 6 c минус 6-нын өзүн жаздым. Андан кийин окшош кошулуучуларды топтоюн. 14 c минус 6 c. Демек кемитсем 8 c чыгат. А плюс 10 минус 6 болсо плюс 4 чыгат. Мынакей балдар, мен берилген туюнтманы жөнөкөйлөтүш үчүн бир туюнтманы экинчи туюнтмага теңдеш өзгөрттүм. Анда кайсы туюнтмалар теңдеш барабар туюнтмалар болду? Мен жазайынчы. Мынакей 14 c плюс 2 көбөйтүлгөн 5 минус 3 c минус 4 деген туюнтма берилсе, бул туюнтманы мен теңдеш өзгөртүү менен 8 c плюс 4 деген туюнтманы алдым. Бул эки туюнтма бири-бири менен теңдеш барабар туюнтмалар. А теңдеш барабар туюнтмаларды түзүүдө же туюнтманы теңдеш өзгөртүүдө мен азыр сандар менен болгон амалдардын касиетин пайдаландым. Эми келгиле дагы бир экинчи окшош кошулуучуларды топтоого тапшырма аткарып көрөлүк. Бул жерде дагы мынакей балдар, силер жакшылап көңүл бургулачы. Туюнтма берилди. 27a плюс 3a минус 5a деген туюнтма берилди. Ушул туюнтманы теңдеш өзгөртөбүз. А туюнтманы теңдеш өзгөртүш үчүн окшош кошулуучуларды топтойбуз. Кана туура деп эсептеген жообуңардын номерин дептериңерге жазгыла, окшош кошулуучуларды топтоп. Андан кийин мен силерге туура жообун көрсөтөйүн. Таптыңарбы? Тапкан болсоңор, анда мен жообун көрсөтөйүн. Балдар, ушул жерден бир нерсени кайталап өтөлүчү. Окшош кошулуучулар деп эмнени айтарыбыз эсиңерде барбы? 6 класста өткөнбүз. Окшош кошулуучулар деп тамга түрүндөгү бөлүктөрү бирдей болгон кошулуучуларды айтабыз деп. Азыр бизде ооба тамга түрүндөгү бөлүгү бирдей экен да. Ошондуктан силер көрүп турган 3 кошулуучу тең окшош кошулуучу боло алат. Келгиле анда аларды топтоп көрөлүк. Мынакей 27a плюс 3a минус 5a деп турат. Демек окшош кошулуучуну топтош үчүн мына мен кызыл түс менен белгилеп коеюнчу. Тамга түрүндөгү бөлүктөрү бирдей экен.
27 plus 3 minus 5 деп жазып алсак, башкача айтканда аны кашаанын сыртына жалпы көбөйтүүчү катары чыгарып койдум. Анда 27-ге 3-тү кошсоңор 30, 30тан 5-ти алсаңар 25 а. Мына балдар, берилген туюнтманы мен теңдеш өзгөртүп, ага теңдеш барабар туюнтманы алдым. 27 а плюс 3 а минус 5 а дегендин ордуна мен 25 а деп жазып койсом болот. Туюнтмалар бири-бири менен теңдеш барабар. Туура жооп 4-түнчү жооп экен. Анда эгер кимиңер 4-түнчү жоопту туура деген болсоңор, анда азаматсыңар. Мынакей мен окшош кошулуучуларды топтодум азыр. Буга чейин туюнтманы жөнөкөйлөттүм. Эми анда эмесе келгиле. Теңдештикти айтаардан мурда туюнтмаларды теңдеш өзгөртүүлөрдү колдонуунун айрым учурларын карап өтөлү. Кайсы учурларда колдонобуз ушу туюнтмаларды теңдеш өзгөртүүнү? Айрым учурда туюнтманын маанилерин эсептөөдө колдонобуз. Туюнтманы жөнөкөйлөтүүдө колдонобуз. Теңдештиктерди далилдөөдө колдонобуз. Теңдемелерди чыгарууда колдонобуз. Мен ушулардын ичинен дагы 3 чекит коюп коеюнчу, дагы башка учурда дагы колдонулат. Маселелерди чыгарууда, маселенин шартына ылайык түзүлгөн туюнтмаларды жөнөкөйлөтүүдө. Демек ушулардын арасынан биз бүгүнкү сабакта туюнтмаларды теңдеш өзгөртүүнү колдонуп, теңдештиктерди далилдейбиз. Ал үчүн келгиле балдар, теңдештик деген эмне экендигин үйрөнүп алалык. Теңдештикти үйрөнүш үчүн мен ага зарыл болгон теңдеш барабар туюнтмалар тууралуу алгач кайталап өтөйүн. Мынакей мен азыр бир нече туюнтмаларды жазайын. Карагылачы. Мен силерге 4 туюнтма жаздым. Ушулардын арасынан теңдеш барабар туюнтмалар бар. Алар кайсылар? Мисал үчүн, теңдеш барабар туюнтмалар деп эмнени айтаарыбызды кайталап алып туруп анан таап көрөлүк. Өзгөрмөлөрдүн каалагандай маанилеринде тиешелүү маанилери барабар болушкан эки туюнтма теңдеш барабар туюнтмалар деп аталышат. Анда келгиле теңдеш барабар туюнтмалар таап көрөлүк. Мынакей 2c плюс 3ab деген туюнтма берилди. Ушул туюнтмага теңдеш барабар туюнтма бар бекен, карап көргүлөчү. Башкача айтканда, өзгөрмөлөрүнүн каалаган маанилеринде тиешелүү маанилери барабар болуш керек. Ооба балдар, мынакей 3ab плюс 2c экөө теңдеш барабар. C менен AB үчөөнүн ордуна бир эле санды койсок, экинчи туюнтмага да ошол эле маанилерди койсок, экөөнүн тиешелүү маанилери барабар болушат. Башкача айтканда, бул эки туюнтма теңдеш барабар туюнтмалар. Эми 3a минус 4 деген туюнтма менен a плюс 2a минус 4 деген туюнтмалар дагы теңдеш барабар туюнтмалар. Эми балдар, мен бул теңдеш барабар туюнтмаларды эмнеге кайталадым? Биздин бүгүнкү темабыз теңдештиктерди далилдөө. Демек анда теңдештик деген эмне экендигин мен эрежесин экранга чыгарайын, силер жакшылап окуп, эсиңерге сактап калганга аракет кылгыла. Өзгөрмөлөрдүн каалагандай эле маанилеринде туура болгон барабардык теңдештик деп аталат. Эми салыштыргылачы балдар. Теңдеш барабар туюнтма деген эмне экен? Теңдештик деген эмне экен? Өзгөрмөлөрдүн каалагандай маанилеринде тиешелүү маанилери барабар болушкан эки туюнтма теңдеш барабар деп аталган. Өзгөрмөлөрдүн каалагандай маанилеринде туура болгон барабардык бул теңдештик деп аталат. Демек анда теңдештик болуш үчүн мен теңдеш барабар туюнтмалардын арасына барабар белгисин коюп коеюн. Мынакей балдар, теңдештик түзүлдү. Көрдүңөрбү? Теңдештик болуш үчүн өзгөрмөлөрдүн каалагандай маанилеринде туура болгон барабардык. Эстеп калабыз. Бул теңдештик болуп эсептелинет. Эми балдар, билесиңерби? Биздин бүгүнкү сабагыбыздын темасында айтылгандай, теңдештиктерди далилдөө деген тема болчу. Азыр силер көрдүңөр, өзгөрмөлөрдүн каалаган маанилеринде туура болгон барабардык теңдештик деп аталат. Анда эмесе теңдештикти далилдөөнүн бир нече жолун мен силерге санап өтөйүн. Жана сабактын жүрүшүндө ошолордун айрымдарын колдонуп теңдештиктерди далилдеп көрөлүк. Келгиле анда эмесе зарыл болгон материалдарды дептериңерге кыскача жазып отургула, болуп турбу? Анда эмесе мен силерге теңдештикти далилдөөнүн жолдорун айтып өтөйүн. Биринчиси, теңдештикти далилдеш үчүн теңдештиктин оң жагындагы туюнтманы теңдеш өзгөртүп, сол жагындагы туюнтманы алсак болот. Экинчи жолу бар. Сол жагындагы туюнтманы теңдеш өзгөртүп, оң жагындагы туюнтманы алуу. Же үчүнчүсүндө теңдештиктин эки жагындагы туюнтмаларды теңдеш өзгөртүп, теңдеш барабар болгон туюнтмаларды алсак болот.
Анан 4-чү жолу бар. Окуу китебинде көп камтылбайт, бирок мен силерге кошумча үйрөтүп коеюн. Теңдештиктин эки жагындагы туюнтмалардан айырма түзүп, теңдештикти далилдесеңер болот. А теңдештик качан далилденет? Айырма түзгөн учурда. Качан теңдештик болуш үчүн айырма нөлгө барабар болгондо гана. Мынакей балдар, мен силерге теңдештикти далилдөөнүн жолдорун көрсөттүм. Эми ушуларды колдонуп теңдештикти далилдеп көрөлүк. Мынакей, силер экранда теңдештикти көрүп турасыңар. Шартында теңдештикти далилдегиле деген. Демек силер далилдөө деп баштайсыңар. Мен теңдештикти далилдеш үчүн кайсыл жолун пайдаланайын? Мынакей, мен экранга чыгардым, 4-чү ыкмасын колдонгум келип жатат. Башкача айтканда, теңдештиктин эки жагындагы туюнтмалардан айырма түзүп көрөйүнчү. Эгерде айырмамдын мааниси нөлгө барабар болсо, анда бул теңдештик туура болуп эсептелет. Анда эмесе келгиле айырма түзөйүн. Башка жолдор менен деле далилдесеңер болот, бирок мен ушул 4-чү ыкма менен далилдеп көрөйүнчү. Мына, сол жагындагы туюнтманы жаздым, оң жагындагы туюнтманы жаздым, арасына минус белгисин койдум, айырмасын түздүм да. Эми келгиле кашааларды ачалы. 20 плюс x плюс 18x минус 12 минус 19 минус 8. Булар кайдан пайда болду? Ооба балдар, 20 плюс x дегенди көрүп турасыңар. А 18-ди мен 6-ны 3x-ка көбөйтүп, сандар менен болгон амалдардын касиетин пайдаландым. Көбөйтүүнүн кемитүүгө карата бөлүштүрүү касиети боюнча 6-ны 3x-ка көбөйтсөм 18x чыкты. Ошондой эле 6-ны минус 2-ге көбөйтсөм минус 2 чыкты. Анан минус 19 минус 8. Эми андан ары окшош кошулуучуларды топтойлу. 20 минус 12 минус 8 булар окшош кошулуучулар. Эгер жалаң эле сандар болсо, булар да окшош кошулуучу боло алат. Анда 20 минус 12 минус 8 болсо, бул сандуу туюнтманын мааниси канчага барабар болот? Кана эсептеп көрөлүчү. 20 минус 12 минус 8. Эсептей турган болсоңор, нөлгө барабар болду. Түшүнүп жатасыңарбы? Эми тамганы же өзгөрмөнү камтыган туюнтмаларды өзүнчө топтоп көрөлүчү. Силер мына көрүп турасыңарбы? X плюс 18x минус 19x деп турат. Анда мынакей өзүнчө жазып алалык. X плюс 18x минус 19x. Кана, бул жерде окшош кошулуучуларды топтоп жатабыз. Балдар, эсиңерде барбы? X деп турса, анын коэффициенти 1-ге барабар. Анда 1x плюс 18x минус 19x болсо, бул туюнтманын мааниси нөлгө барабар болот. Анда мындан эмне келип чыкты балдар? Мынакей туюнтмадагы окшош кошулуучуларды топтогондо сандуу туюнтманын мааниси да нөлгө барабар болду. Өзгөрмөлүү туюнтманын мааниси да нөлгө барабар болду. Анда жалпысынан айырма нөлгө барабар болду. Бул эмнени билдирет? Демек теңдештик далилденди. Мынакей балдар, ушул теңдештиктин далилденишин дептериңерге жазып алгыла. Кайталайм. Мен бул теңдештикти далилдөөдө 4-чү ыкманы башкача айтканда теңдештиктин оң жана сол жагында турган туюнтмалардан айырма түздүм. Айырманын мааниси нөлгө барабар болду. Эгерде айырманын мааниси нөлгө барабар болсо, анда бул теңдештик экендиги далилденген болуп эсептелет. Жазып алдыңарбы? Анда эмесе жазып алсаңар, кийинки тапшырмага өтөйүн. Мынакей балдар, 4-чү тапшырма. Бул жерде дагы силер теңдештикти көрүп турасыңар. Теңдештикти далилдеш үчүн мында дагы алгач далилдөө деп жазып алабыз. Теңдештиктин өзүн көчүрүп жазып алайын. Эми баамдап тургулачы, мен бул жерде кайсы ыкманы колдонсом болот? Мисалы үчүн, оң жагындагы туюнтманы теңдеш өзгөртүп, сол жагындагы туюнтманы алалы деген ыкмасын колдонсом болот. Карагылачы. Оң жагындагы туюнтманы теңдеш өзгөртүп, сол жагындагы туюнтманы алуу. Демек, ушул ыкманы колдонуш үчүн мен теңдештиктин оң жагында турган туюнтманы өзүнчө жазып алайын. Мынакей. Эми ушул туюнтманы теңдеш өзгөртүп көрөйүн. Кана, теңдеш өзгөртүш үчүн мен кашааны ачышым керек экен, балдар. Көрүп жатасыңарбы? Кашааны ачыш үчүн кашаанын астындагы белгиге көңүл буралычы. Плюс экен. Демек, анда кашаанын ичиндегилер ар бири өз белгисинде жазылыш керек эле. 2ага 1аны кошсом 3а болду. Анан минус 4 болду. Кайталайм. Бул жерде
2a минус 4 деген туюнтманын сыртында каша турган. Балдар, теңдештиктин сол жагындагы турган туюнтма менен оң жагындагы туюнтманы теңдеш өзгөрткөндө теңдеш барабар туюнтмалар келип чыкты. Демек, теңдештик далилденди. Көрдүңөрбү балдар? Мен бул жерде теңдештикти далилдөөдө оң жагындагы туюнтманы теңдеш өзгөртүп, сол жагындагы туюнтманы алдым. Эми кийинки тапшырмага өтөлүк. Бул жерде мен бир теңдештик түзүштүн геометриялык маанисин көрсөтөйүн деп турам. Силер карап көргүлөчү, жакшылап байкап көрсөңөр, силерде бир жалпак фигура турат. Ушул фигуранын аянтын табыш үчүн мен алгач мынакей тик бурчтук түзүп туруп, узуну Б, туурасы С болгон тик бурчтук түзүп, анан мунун аянтын тапсам С Б болот да, узуну менен туурасын көбөйтөм. Бирок байкагылачы, бурчу жок болчу да. Демек анда бурчунан мен кесип алайын. Бурчунда турган тик бурчтуктун бир жагы А, бир жагы К болсо, анда бул тик бурчтуктун аянты А көбөйтүү Кны мен С Бдан кемитип коем. Көрдүңөрбү балдар? Мына мен берилген сары түстөгү фигуранын, жалпак фигуранын аянтын табыш үчүн алгач тик бурчтукка чейин толуктап туруп, анан бурчундагы тик бурчтукту кесип алсам, мынакей берилген сары фигуранын аянты чыкты. Эми ушул эле фигураны башкача жол менен да аянтын тапканга болот балдар. Кантип? Мына мен эки фигурага бөлүп тапсам болот. Алгач биринчи мына күрөң түстөгү, анан жашыл түстөгү эки тик бурчтукка бөлсөм, күрөң түстөгү тик бурчтуктун туурасы С, узун эмне болот балдар? Узуну Б минус А болот. Ушундайбы? Анда бул тик бурчтуктун аянтын табыш үчүн мен Сны Б минус Ага көбөйтүшүм керек. Жашыл түстөгү тик бурчтуктун узуну туурасын таап көрөлүчү. Мунун узуну А болот, туурасы эмне болот? Туурасы С минус К болот балдар. Анда бул жашыл түстөгү фигуранын аянтын тапсам, А көбөйтүлгөн С минус К болот. Анда мен ушул эле сары түстөгү фигуранын аянтын азыр экинчи ыкма менен таап жатам. Эки тик бурчтуктун аянттарынын суммасынан турат. Мынакей биринчи менен экинчинин суммасынан турат. Анда балдар, көрдүңөрбү? Мен бир эле фигуранын аянтын эки башка ыкма менен таптым. Сол жагында тик бурчтукка чейин толуктап, андан кийин бурчундагы тик бурчтукту кесип алдым аянтын. Экинчисинде эки тик бурчтукка бөлүп туруп, аянттарынын суммасы түрүндө жаздым. Бирок экөө тең эле бир эле фигуранын аянтын туюндурушат. Анда мынакей, бул экөө теңдештик боло тургандыгын далилдеп көрөлүчү. Ал үчүн мен оң жагындагы туюнтманы теңдеш өзгөртүп көрөйүн. Мынакей, Сны Бга көбөйтөм С Б, Сны минус Ага көбөйтсөм минус С А, Аны Сга көбөйтсөм А С, мынакей мен көбөйткөнүм көрсөтүп коеюнчу. Сны Бга көбөйтсөм С Б минус С А, андайын Аны Сга көбөйтсөм А С, Аны минус К көбөйтсөм минус А К. Эми балдар, окшош кошулуучуларды топтосом, мына бул эки кошулуучунун суммасы 0-гө барабар болот. Минус Асы менен плюс Асынын көбөйтүүнүн орун алмаштыруу касиети жашайт. Анда жыйынтыгында С Б минус А К калат экен. Сол жагындагы туюнтманы жазайынчы. Мына оң жагындагыны да жаздым. Экөө эмне болду? Теңдештик далилденди. Башкача айтканда, теңдеш барабар туюнтмалардан түзүлдү. Көрдүңөрбү балдар? Теңдештикти далилдөөдө айрым учурда ушундай геометриялык маселелерди да пайдаланып далилдешке туура келет экен. Азыр биз бир эле геометриялык фигуранын аянтын табууда эки башка туюнтма түзүп, ал туюнтмалардан теңдештик түзүп, анан далилдеп көрдүк. Эми балдар, бүгүнкү сабакта мен силерге теңдештик деген эмне экендигин айтып өттүм. Өзгөрмөлөрдүн каалаган маанилеринде туура болгон барабардык экен. Теңдештикти далилдөөнүн 4 жолу бар экенин айтып өттүм. Оң жагындагы туюнтманы теңдеш өзгөртүп, сол жагындагын алсак болот. Сол жагындагы туюнтманы теңдеш өзгөртүп, оң жагындагын алсак болот. Же эки жагындагыны теңдеш өзгөртүп, теңдеш барабар туюнтмаларды алсак болот. Анан 4-чү ыкма деп мектепте сейрек колдонулган, окуу китебиңерде пайдалансаңар болот. Айрым теңдештик далилдөөдө оң жагында жана сол жагында турган туюнтмалардан айырма түзүп, айырма эгер 0-гө барабар болсо, теңдештик далилденген болуп эсептелет. Урматтуу окуучулар, мен бүгүнкү силерге берген маалыматтарды пайдаланып, калган окуу китебиңердеги тапшырмаларды өз алдыңарча аткарып көргөнгө аракет кылгыла. Анда эмесе силер менен кайрадан эфир аркылуу жолугушканча коштошоюн. Саламатта калгыла.